Акыркы бир жылда Кыргыз Республикасынын сот тутумунда биринчи инстанциядагы соттордун судьяларын тандоо жана дайындоо тартибин жакшыртууга багытталган бир катар маанилүү реформалар болду. Биринчи инстанциядагы соттордун судьяларын тандоо тартиби өзгөрдү. Башкы жаңылык эми талапкерлердин бирдиктүү резерви түзүлөт. Себеби тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген. Жаңы механизм бош орундарды ыкчам толтурууга шарт түзөт. Бул болсо иштеп жаткан судьялардын жүктөмүнүн көбөйүшүнө жол бербейт жана иштер тезирээк карала баштайт дегенди билдирет. Сынак өзү дагы эми башкача өтөт. Белгилүү бир сотко эмес, жалпы резервге жарыяланат. Тандоо мурдагыдай эле 3 этаптан турат, бирок эми ал толугу менен санариптештирилди. Документ тапшыруу, компьютердик тестирлөө, жазуу тапшырмаларын аткаруу электрондук форматка өтөт. Ал эми талапкерлер конкурска катышуу үчүн документтерин тапшырган соң, сот адилеттик иштери боюнча кеңештин жолдомосу менен атайын мекемеден психологиялык, психиатриялык тестирлөөдөн жана медициналык кароодон өтөт. Бул адам факторун жана коррупциялык тобокелдиктерди жокко чыгарат. Муну менен катар судьялар кеңеши тестирлөөдүн суроолорун колдонулуп жаткан мыйзамдарга шайкеш келтирип, анын санын көбөйттү. Адистердин пикиринде резерв институту сот тутумунун ачыктыгын камсыздай турган жана коомдун сотко болгон ишенимин арттыра турган маанилүү кадам болмокчу.